Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге барыңыздар билген кыргыз чектен сатыла турган 5 сотық жер жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мына үйлөр дагы көп, свет бар, Башбулактын суусу келген. Үйлөр көп, 5 кошкон эл. Мына ушундай көчөнүн эле сол тарабында жерибиз турат. 5 сотық жер, караңыздар. Мен турган жер кыргыз чек, барыңыздар билесиздер. Мына ортосундагы Эгемкул Болотов деген көчөсүндө турам. Кыргыз чектинче асфальт көчө. Так. Мына машина турат го. Ушул баягы көчө. Ушул жерден эле сиздер мына трансформаторду ориентирге алып, оңго бурулуп кирсеңиздер, сатылуучу участок жайгашкан. Бир 100 метрдей эле киресиздер. Жакын экен. Бул жак Ошалай трассасынан келсеңиздер болот. Бул жак Ош Өзгөн трассасы. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган жерге дагы келип калдым. Мен көрсөткөн көчө менен жүрүп келе бересиздер. Асфальт көчөдөн эле канча бир 100-150 метр эле киресиздер. Анчалык деле көп деле кирбейсиздер. Мына ушул көчө келип, ушул жерден тупик болот экен. Мына бул жакта 2 үй турат. Ага жетпей, ушул пустой турган 5 сотық жер сатка чыгып аткан кези. Байкаңыздар, жери тегиз, пустой. Каалагандай фундаментти куюп, үйдү салып, ишти кыла бересиздер, Кудай буйрса. Үч жагында кошуналары бар. Болгону мына көчө тарабын тосуп туруп эле воротаны койсоңуздар, ограждение болот өзүнчөчү. Так, мына бир айланып бул жактарды көргөзүп коеюн. Мына. Мына достор, бул жагы ошо кошунанын мал сарайы, бул жагы кошунанын Пескалок собору, бул жак граница мына үй. Ушул мен турган 5 сотық жер сатка чыгып аткан кези. Эйсин номерин экранга жазам, өзү менен дагы бир сире сүйлөшөсүздөр. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар, свет аз барлык жерде эле бар. Суу маселесине келе турган болсок, кыргыз чекти билесиздер, булактын суусу келген. Булактын суусу бар. Демек, суу өчпөйт. Башбулактын, Кудай буйрса, суусунан ичип каласыздар. Шарга деле жакын, Башбулакты билесиздер. Анчалык деле алыс эмес. Кыргыз чекти билесиздер. Канча бир 10-15 мүнөттө деле шарга жөн эле кирип барса болот да, мына караңыздар. Ушул 5 соток. Көрдүңүздөрбү? Эми жүрүңүздөр, кызыл китебин дагы бир сыра көргөзүп коеюн. Закон түрүндө сразу өткөрүп берет. Баасына келе турган болсок, 45 дедиңиз, 45 000 доллар кеми бар, достор. Айткан баасында сатпайт. Узун турасына келе турган болсок, көчө тарабы 28-70, турасы 17-42. Түшүнүңүздөр, 5 сотық таза чыгат азыр. Өзүбүз дагы бир сыра эсептедик да, ровно 5 сотық чыгат экен өзү дагычы. Кошунанын Пескалок соборунан башталат. Келип туруп, мына кошунанын Пескалок соборуна такалат. Узун тураларын айттым, пустой, 1-2 көчөттөр бар экен. Болду. Башка кыла турган иш деле жок. 3 тарабы уже тосук. Кошуналар жашайт. Көчө тарабын тосуп туруп эле воротаны койсоңуздар, үй кыйла жер көркүнө келип чоңоет. Эйсин номери жазылуу, 45 000 доллар кеми бар. Өтө сонун ба, азыр Фуркатта деле жерлер 50-55 болуп атат, 60 болуп атат даже. Кыргыз чек эми экөө бир эле да. Тем более бул жакта булактын суусу келген, суу өчпөйт. Суу боюнча маселе жаралбайт. Кыргыз чекте эле өзүнчө бир центр болуп калган. Мектеп, садик, маршруттук каттам, кафе, магазин, баня бардыгы бар да, кыскасыча. Шарга 15 мүнөттө жетесиздер. Барыңыздарга ийгилик, аракет кылыңыздар. Жер алган адам азыр утулбайт. Жер только көтөрүлөт, өсөт.